Күндүн темасынан уктуруубузду баштайбыз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Студияда Талай Сыдыкбекова. Бүгүн биз күндүн темасында дүйнөнүн төрт бурчунда жашап, окуп, иштеп жүргөн мекендештер жыл сайын мекенинде жолугушуп, Кыргызстандын өсүп өнүгүүсү үчүн сыртта жүрүп топтогон тажрыйбасы, интеллектуалдык даримети менен бөлүшүп турган аянт чакырышууда. Тактап айтканда, мекендештер форуму өтүп келет. Бүгүн биз мына ошол алдыдагы күндөрдө Ош шаарында өтүүчү форум туурасында, андагы коюлган максаттар, анын алкагында кандай иш-чаралар белгиленген, кандай долбоорлор сунушталып жатат, мекендештердин үмүтү, ишеними акталып жатабы деген темада бүгүн биз сиздер менен маалымат бөлүшөбүз. Бул багытта биздин студиябызга Роза Утунбаева, Демилге Сейлер Ал коомдук фондунун аткаруучу директору Кендирбаева доктор Гүлшар Шеевна, Кыргызстан Достук жана Маданият коомдук фондунун башчысы Түркиядан келген Саргулов Айбек Жаманкулович, Кытайдагы диаспоранын башчысы Жукешев Тыныбек мырза келишкен. Саламатсыздарбы? Биздин студиябызга кош келипсиздер. Биздин күндүн темасында 39-21-90 65-66-04 телефондору иштеп жатат. Темабызга байланыштуу сурооңуздар болсо, биздин программабызга катышканга мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Доктор Гүлайым, сөздү сиз баштасаңыз, мына сөздү тоо котер жеринен баштайлы. Бул форумдун алкагында, мына Ош шаарында өтүүчү форумдун алкагында эмнелер болот? Мурунку жылдардан айырмаланып турган кандай жагдайлар бар? Негизи кандай максатта өткөрүлөт? Бул биздин маалымат боюнча 3-чү жолу өтүп жаткан форум. Эгер эсибизде болсо, былтыркы уран Кыргызстандын келечегине салым деп аталды эле. Быйыл да ошондой аталыштары барбы дегенде маалыматыңызды айтсаңыз, андан ары улайлы. Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Бүгүн биз Кыргызстанды өнүктүрүүгө багытталган бизнес форум мекендештер 16 түштүк жергесинде Ош шаарында болгону турат. Башкача айтканда, буга чейин 2 жолу Бишкек шаарында өтүп кетсе, азыр биз региондордун дагы мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрүү жана аларды дүйнөгө таанытуу максатында ушул форум уюшулуп жатат. Форум мурда дагы 2 жолу болгон. Бул жердеги биздин башкы максат биздин Кыргызстандын башка аймактарында иштеп жашап жаткан мекендештерибиздин Кыргызстандын өнүгүшүнө кубатын күчтөндүрүүгө мүмкүнчүлүктөрүн түзүү жана ошол биздин фонд ошол баарлаш аянтчасын түзүү аркылуу мамлекеттик мекемелер менен ушул биздин мекендештерибиздин ортосундагы көпүрө болуп эсептелинип жатабыз. Түштүк Ош аймагында 1-2 августта болот. Төмөндөгү темаларда каралуу күтүлүп жатат. Биринчиден, бул дүйнөлүк экономикалык өнүгүүдөгү жаңы чакырыктар жана жаңы мүмкүнчүлүктөр. Ошол эле учурда күчтүү региондор бул күчтүү Кыргызстан. Кыргызстандагы чакан жана орто бизнестин өнүгүү келечеги жана ошондой эле бизнес жана инвестиция өз ара аракеттенишүү жолун кантип биз жөнгө салуу болот, ошону талкуулайбыз. Анан ошол эле учурда биздин Кыргызстандын өнүктүрүүдөгү биздин чет өлкөдөгү мекендештердин мүмкүнчүлүктөрү жана кубаты темасында өтөт. Бул жерде Кыргыз Республикасынын премьер-министринин катышуусу күтүлүп жатат. Тиешелүү мамлекеттик министрликтер жана тармактар катышылат. Бул негизинен кайрадан атап айтсам, бул бардык жергиликтүү Кыргызстанды өнүктүрүүгө багытталган демилгелердин, сунуштардын жана Жалал Абад областынын, Баткен областынын, Ош областтарынын мамлекеттик өкмөтүнүн өкүлчүлүктөрү дагы келе турган мекендештерге кызматташуу боюнча өздөрүнүн сунуш пикирлерин сунуштайт. Ошол эле учурда биздин келе турган мекендештерибиз дагы өздөрүнүн Кыргызстанды өнүктүрүүгө болгон өздөрүнүн сунуштарын жана бул практикалык биз баягы сөздөн ишке өтүү жөнүндө мыкты баарлашуу аянтчасы болот. Рахмат. Айбек мырза, биринчиден кош келипсиз биздин жергебизге. Мына азыр дүйнөнү кооптондурган жанагындай террордук көрүнүштөр баарыбызды мындай тынчсыздандырып атат. Мына ошол эле Стамбулда, Түркияда болгон окуя бизди дагы тынчыбызды алды. Негизи ал жактагы мекендештердин абалы жакшы болушунан баштайлычы сөзүбүздү. Мен өзүм 2 күн мурун келдим эле ошо терактта мете албай калдым. Эме болгон ал убакта болгон жокмун да. Анан
билинген боюнча биздин бир жараныбыз жеңил жаракат алыптыр. Бүгүн эмеден больницадан чыкты деген билги алдык. Андан тышкары мындай кыргыз жарандарынан жаракат алган болгон жок деп айтылды. Ушундай информация келди. Андан эми ушу эмеден колдонуп негизи эле Түркия элине ошо көңүл айтып кетели элек да. Туура мына сиз ушул Түркия менен Кыргызстандын ортосундагы келишимдин негизинде биринчилерден болуп ошол жака барган студенттердин алгачкыларынансыз да. Анан мына эми 7 жылдан бери ушу Кыргызстан Түркия достук жана маданият коомун жетектеп жатасыз. Ошонун аркасында ошол чет жактагы мына ошол Түркияда жүргөн кыргызстандык мекендештердин башын бириктирип, эки өлкөнүн кызматташтыгын бекемдеген көзүңүздү салымыңызды кошуп жатасыз. Мына акыркы убакта коомдук иштерге активдүү мындай катышып жатканыңыз боюнча биз кабардарбыз. Анан эми мына 3-чү жолу өтүп аткан мекендештер форумуна өзү негизи бул сыртта иштеп, окуп, ушундай бир интеллектуалдык деңгээли менен айырмаланган биздин мекендештерибиздин форуму да. Бул бир гана ошолорго арналгандай форум. Анан эми мына 3-чү жолу катышасыз буюрса, айтсаңыз биздин угармандарга негизи ушул мекендештер форуму сиздер үчүн эмне берет? Эмне үчүн бул форумга мындай активдүү бир көз караштарды айтып жатасыздар? Эми тышта жүргөндө биз дайыма эле Кыргызстан деп жашайбыз да. Ооба, патриоттук сезим. Башкача болот. Эртең менен тургандан кечке чейин жатканга чейин Кыргызстандын эме кабарларын карап отурасың. Анан ошолдо ичиң күйүп, анан бир айта турган бир сөздөрүң келет. Ушуну кылсак болбойбу? Биз ошо чет өлкөдө момундай көрүп атабыз, тигини көрүп атабыз. Ушундай бир опыт алып атабыз. Ушундай кылсак болбойбу деген нерселерди айткыбыз келет. Анан ушундай мекендештер форум ошону айтканга бизге аябай чоң платформа болуп атат да. Анткени биз Кыргызстандын келечегине салымыбызды кошкубуз келип атат. Ошону салымыбызды кошкондо дагы жакшы бир платформадан айтып чыгып, келечекте ушундай кылсак биз дагы жакшы жетишкендиктерге жетебиз деген бир ой пикирлерди айтканга ушул платформа болуп атат да. Анан мунун бир экинчисү 2 жылда бир болуп атат. 2 жылда көп нерселер унутулуп калат экен. Эгер быйыл балким бир эме айтып көрөбүз, мындай сунуш айтып көрөбүз, жылыга бир өткөрсөк кандай болот депчи. Анан эң жакшы быйылкы ошо мына уюштуруучулардын эжелерин Ошто өткөрүп аткан бул аябай маанилүү, аябай жакшы. Анткени Кыргызстандын тышкы мигранттарынын көбү ошо Ош Жалал Абад бөлгөмө болуп атат. Ошол жакта анткени өзү билгендей Кыргызстандын элинин көбү дагы Ош Жалал Абадта болгон үчүн ошол жактан көбүрөөк миграция көбүрөөк болуп атат. Ошондуктан ошол жактагы миграцияны кантип токтото алабыз деген бир маселе көтөрүп, кантип ошол жактарда Ош Жалал Абад ошол жактардын региондордун өнүгүүсүн канчалык күчтүү кылсак, анда ошол жактан миграция азаят эле деген бир нерсе болуп атат. Ошон үчүн тилек бар. Ошон үчүн Ошто өтүп аткан бул аябай чоң маанилүү. Биз аябай мындай кубануу менен тосуп атабыз муну. Биздин маалыматыбызга караганда буга чейин сиздер ошол Ош шаарында мекендештер форумунун алдында өткөрүүдө ушул жагында да ошол жакта жолугушууларды өткөргөн болушуңуздар керек. Ошол Ош шергесин тандап алган жөнүндө айтып кетти Айбек мырза. Доктор Гүлайым, азыр бизге Тыныбек мырзага сөз берүүдөн мурда сиз айтсаңыз ошол негизи ошол жолугушууларда эмнелерди белгиледиңиздер бул форумга даярдык көрүүдөчү? Атайын бул ушул фонддун негиздөөчүсү жана экс-президент Отунбай Роза Исаковнанын Ош шаарында чечим кабыл алуучу органдары менен жумушчу кездешүү болду. Ушул уюштуруу боюнча бул Ош мамлекеттик университеттин базасында өтөт. Бир топ уюштуруу маселелери, мазмундарды талдоо, маселелерди талдоо жана ошол жердеги тиешелүү структуралардын катышуусу боюнча сөз болду. Андан кийин мен өзүм дагы Ош областтык Кыргыз Республикасынын өкүлчүлүгүнүн башчысы Талайбек Насирбекович менен мэриянын вице-мэрлери менен ректорлор, андан башка тиешелүү уюмдар менен катышып тыгыз иштеп жатабыз. Эмне үчүн ушу Ош шаарын тандадык? Анткени себеби бул жерде дагы бир күчтүү багыттарыбыз ушул Оштогу айыл чарба продукцияларын өнүктүрүүдөгү мүмкүнчүлүктөр,
Оштогу чакан бизнестердеги өнүктүрүүдө мүмкүнчүлүктөр бардыгын бириктирип туруп, ошол Кыргызстанда өнүктүрүлгөн продукциялардын эл аралык деңгээлге кантип жеткирүүгө болорун тажрыйба алмашуу жана түртүү, ошол жерде иштеп жаткан сунуштарды мына бүгүн жергиликтүү мамлекеттик администрацияларда өздөрүнүн сунушун берип жатат. Бул жерде эң ири 3 область бар. Мына 3 областтардын келечекке кызмат орун бере турган ири стратегиялык иштер дагы ошол жерде. Мына темир жолдорду куруу, транспорттук жолдорду салуу, ошондой эле Кыргызстандан экспортко багытталган жана жер жемиштерди өнүктүрүү, күн өсканаларды өнүктүрүү, ошондой эле бул жерде туристтик багытты өнүктүрүү боюнча ачылбай жана пайдаланбай жаткан ири мүмкүнчүлүктөр бар. Эгерде башка, мисалы үчүн Ысык көлдү карасаңыздар, абдан мындай таанылып кетти, биз ошол мүмкүнчүлүктөрдүн баарын ачууга жана сунуштоого биз ошол эми аймактарга багыт алдык десек болот. Рахмат. Таңек мырза, сиз да кош келипсиз. Мынакей Кытайдагы ушу диаспоралардын башчысы деген дагы бул өтө чоң. Эми тууралап кетейин. Кечиресиздер, саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар, урматтуу кыргызстандыктар. Мен өзүм азыркы кезде Манас Глобал ишканасынын директору болуп, бул Кытай тарап менен Кытайга экспорт импорт тарабынан иштеп жатабыз. Ушул үй-бүлөлүк шартка байланыштуу ушу 1 жыл болуп калды келгенбиз, анткени балдарым тил үйрөнсүн. Буга чейин ушул бизге келген маалымат боюнча кыргыз диаспорасында. Азыркы кезде ушундай эмеде иштеп атабыз, анткени ошол балдарыбыз кичине тил үйрөнсүн, Кыргызстанга келип, кыргызчаны унутпай, кыргыз салтын, каада салттарын дегендей. Анан Бирок ошондой болсо да, мына суроомдун башы ушундай да, ошол жактагы биздин мекендештерибиз менен сиз кабардарсыз, сиз жакыныраак, бизге караганда жакыныраак сүйлөшөсүз. Ошон үчүн айтып жатам да, ал жакта кандай азыр? Мисалы үчүн бизден барган мекендештерибиз кара жумушта эмес, ошол өздөрүнүн билимин арттыруу үчүн да ошол жакта жүрөт да, ошол үчүн ушул диаспоранын азыркы күч кубаты жөнүндө айтып кетсеңиз кандай? Эми азыркы убакта айтсак, бул Кытай башка мамлекеттерден айырмаланып, бул жакта кичине тартип күчтүүрөөк. Сөзсүз түрдө баягы миграциялык агым болуп атат деп айтыш кыйын, анткени көпчүлүгү окууга барат, көпчүлүгү баягы закондуу түрдө контракт негизинде иштеген барып атышат да. Анан ал жакта баягы биз Россияга каттаганда, мисалы үчүн бир белгилүү түрдө белгисине эмедеги кыймылдагы миграциянын эмесин байкаш кыйын. Анан ал жакта бизде диаспорада бар, эми баягы жергиликтүү шаар боюнча да, эми баягы мисалы үчүн Пекинде, же болбосо Гуанчжоудо, же болбосо Шанхайда. Эми бизде азыр студенттик кыймылдагы катуу болуп келатат. Мына KG кыргыз, то есть Patriot KG деген мына кыргыз клуб, ушул сыяктуу жаштар уюмдары көп, баягы студенттик кыймылдарда. Анан эми Кытайда кичине ошо система баягы социалисттик, коммунисттик дегендей, ошон үчүн ал жакта тартип эмерээк, бир 2 кишинин башы бириксе, артына дагы сөзсүз түрдө 6 сакчыны коюп коет да. Баягы бизге информация деген нерсе эмерээк да. Керек болсо жөнөкөй эле Google'дагы көп жок да бизде бул информациялык жактан. Рахмат. Мына мен дагы бир суроону мындай деген багытта улагым келип атат. Айбек мырза, балким сиз айтарсыз. Негизи ушул биздин жергиликтүү бийлик же ушул кыргыз бийлиги ушул мекендештердин баягы дараметин колдонууга, алардын билимин пайдаланууда кандай аракеттерди көрүп жатат? Мисалы үчүн сиз дайыма айтып келесиз, мигранттардын инвестициясын пайдаланыш керек депчи. Эгер эсибизде болсо, 2014-жылы ал убакта вице-премьер болуп иштеген, азыр билим берүү жана илим министри Элвира Сариева өзүнүн сиздер менен жолугушуп жатып айткан сөзү бар эле. Ушул миграция жөнүндө жаңы стратегияны даярдап жатабыз. Бул стратегияда ошол мекендештердин башын бириктирип, эле ойбостон аны мамлекеттик органдарда мындай кызматташуусун мындай чогуу көрөбүз, мына ушул багытта болот дегенчи. Кандай дейсиз, азыр ушул багытта сиздер менен иштешүү же ошол сиздердин интеллектуалдык дараметиңиздерди пайдаланууда биздин кыргыз бийлиги кандай иштер жасап атат сиздин багыңызда? Эми кыргыз бийлиги мындай билбейм, чын айтканда жетишерлик мындай иштер кылып атат деп айтканга мындай айта албайм. Али эрте, анткени башында 2010-жылдарда президентибиз өзү айтып, жаңы жаштар келиш керек эле, жакшы билгендер, тыштан келгендердин опытын колдонуш керек эле деп башында Бабановдун өкмөтү ошондуп колдонуп келатты. Андан кийин утулуп кийинки өкмөттөр унутулуп калды. Азыр мисалы үчүн эми тыштан мигрант болуп келгендердин мындай
өкмөттүк кызматтарда мындай колдонгонун көп көрө албай атабыз да. Анткени мындай кызыгуу да азайып кетти. Анан жок болсо да жок болсо жакын арада мына бул бизнес ассоциация ЖИАда жүргөн ошо Элдар Абакиров экономик министринин жардамчысы болуп эсептелет болуп келди. Ал эми өзү Казакстандын тышта жүрүп келген, ошо мигранттардан акыркы көргөндөрү ошол да. Ал да бир 4 жумада иштеп калды. Андан сырткары баягы көбүрөөк колдонуу болбой атат. Анан мигранттардын проблемасы көбүн эсе биздин убагында бул Бакиевдин убагында миграция министрлиги курулуп, аякка бөлүнгөн. Эми ал барып ошо миграция министрлиги дегенде жоюлду, агентство ушул азыр каягында болуп калганын билбей калдым да. Анан ошол убактарда мигрант болгондордун көбү азыр чет өлкөнүн башка өлкөлөрдүн жарандыгын алып, ошол эле Россияда 250 миң, чет өлкөлөрдө 50 миңдей башка өлкөнүн жарандыгын алып кеткендер бар. Алар эми биздин мекендеш болуп калды, мигрант эмес мекендеш болуп калды. Аларда кыргыз жарандыгы дагы бар, башка өлкөнүн жарандыгы да бар. Кош жарандуу болуп кетишти көбү. Анан алардын көбүн эсе кызматын тышкы иштер министрлиги кылыш керек эле. Биз эми тышкы иштер министрлигинин астында көбүрөөк кызмат кылыш керек эле, бирок министерство миграция болуп, как будто биз баягы өлкөдөн тиги чет өлкөгө мындай жумушчу күч жибере турган өлкө катары бир өзүбүздү мындай шылдыңдап миграция министрлиги ачып алганбыз. Анан ал эптеп жоюлуп келатат, эми билбейм эми. Бирок ошо мигранттардын проблемасы да эмнеге чейин калып келатат да. Мен бул бир көйгөй катары мындай айта кетет элем, ошол бул бизнес форумда да көтөрөлү деген бир темалардан бирөө бизде Кыргызстанда эмдигиче бул чет өлкөдө иштөө бир приоритет болуп атат да. Балам 16га чыкса, паспортун алса, чет өлкөгө жиберем, ошол жакта окуп келет. Бул такыр тескери көрүнүш да. Бул эми ушуну жок кылышыбыз керек. Биз чет өлкөгө эмгекчи күч даярдай турган, малай жибере турган өлкө болуудан чыгышыбыз керек. Ошону бир көтөрөт элек. Анан дагы бир нерсе, 16га чыккандан кийин чет өлкөгө кетип, оокаттап аткан башка, анын тышкарысында мына жаңы бир көйгөй ортого чыкты. Муну Роза Сакафовага да айтканбыз, ушуну көтөрөлү деп. Бул кыштын күнү жана өлүп кетти бир Айганыч деген кызыбыз, 13 жашында кыз Екатеринбургда тоңуп өлдү. Ошонун ачуу тагдыры көмүскөдө калып калды, эл билбей калды. Багар көрөр кыз жок, кыз чет өлкөгө бала бакканга алып кеткен. Эми ошол биздин ошол убагында мигрант болуп кеткендер азыр ошол жакта үйлөнүп, жайланып, балалуу болуп атат. Балдар чоңоюп атканда эми чет өлкөдө садикке бериш, прописка болгондон садикке бериш оор. Тигиндей мындай деп аны балдардын үйүнө бактырыш керек. Ата-энеси иштеп атса, анан алар болсо азыр ошо багар көрөрү жок, мындай жаш кыздарды эми эрезеге жете элек, 16 жаш толтуруп элек балалык чактагы кыздарды алып барып ошол жакта иштетип атышат. Бала бактырып иштетип атат. Эми алып ойлосоңор, эми багар көрөр жок болгондон кийин ар кандай зак көрөт, кордук көрөт. Анан ошондой проблемалар азыр Россияда көп экен. Мисалы үчүн Екатеринбургдагы диаспоранын лидерлери менен сүйлөшүп көрсөк, бизде эле бир 2-3 бар дейт, биз билгенден. Бул эми проблема болуп баратат. Биз эми 16 жаштан өткөн балдарыбызды малайлыкка жиберип, энди таштап, эми аны өтүп, эми 16га чыга элек жаш балдарыбызды миграцияга кетирип атабыз да. Бул эң чоң көйгөй, эң чоң мындай коркунуч да. Муну биз ошону жокко чыгарыш керек. Оштогу элдердин дагы ошо аң сезин өзгөртүш керек да. Ошо башка чет өлкөгө барып иштеш деген бул приоритет болбош керек. Бул жерде иш таба албай калсаң гана эң акыркы приоритет чет өлкө болуш керек. Мүмкүн болушунча өз жериңе, өз элиңе иштегенге аракет кылыш керек деп. Анан көп айтышы мүмкүн да, булар деген эми убагында кетип калып акча таап алып эми сүйлөп атат депчи. Азыр сүйлөп атат. Бул социалдык аспекти негизи эми азыр кайтып аткан ушу убакыттан баягы колдонуп, негизи ата-энелерге дагы баягы кайрылуу түрүндө айтып койсо болот. Анткени ошол кээ бирөөлөр бар, ушу балдарын ошол өзүлөрүнүн бир кредиттерин жабыш үчүнбү ушундай түрүндө жөнөтүп атышат да. Эми бул балдар да эгерде 18 жашка баягы чыгып өзүнүн эмесин эмете элек баланы алып барып туруп ошол бир ата-энеси өзүнүн бир кандайдыр бир эметиги каражаттарын жабыш үчүн гана жөнөткөн, бул өзү туура эмес да. Андан кийинкиси бул өтө чоң проблема да, бул коомдо болуп аткан проблеманы өкмөт айтыш керек да. Биз Кыргызстанда керек болсо бүгүн колубут аман-эсен жогорку билими бар адамды алып туруп гана, даярдап туруп гана Россияга же башка дүйнө жүзүнө жөнөтүп атабыз.
Сиз андан мамлекет качан бир эмеге, бир программага токтоп, ушулардын баарын кайтарып эмелет да. Рахмат, сиздер абдан бир көйгөйлүү маселени козгоп кеттиңиздер. Абек мырза, мына бул маселенин ошол форумда көтөрүлүшү жакшы экен, ушул теманы алып чыккан. Анткени мына биздин дагы кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев өзүнүн сөзүндө да айтып атат да, мекен үчүн ушул курулушу программаны өзүбүздүн жерибизде деле жасасак, өзүбүздүн өлкөбүз үчүн эле эч жака барбайлы, ошол деп мындай өзүбүздө иштеп калууга чакырган чакырыктар бар. Албетте бул багытта баягы ошол эле замат чечиле калбай турганда жагдайлар бар экен, бирок ошол мен жана сурап аткам доктор Курайын, жанагы жаңы ушул стратегиялык документти биз ушул боюнча маалымат бере кетсек, биз толугу менен ушул маселелерди да билебиз. Ушул мекендештер менен атайын диаспоралардын иш алып баруусун ортосунда көпүрө мамлекеттик органдардын ортосундагы иштерди жакшыртуу максатында атайын мекендештер кеңеши тарабынан өкмөттүк токтом кабыл алынган 2015-жылы. Ошонун башкы бир функцияларынын бири мына була толугу менен чет элде жүргөн биздин мекендештердин ортосундагы байланыштарды күчөтүү, мүмкүнчүлүктөрдү арттыруу. Дагы бир жолу басым коюп айтып кетсек, биздин мекендештер 3-чү форумдун артыкчылыктуу башкы максаты болуп, ошол бир кезде ошол Кыргызстандан агарып көгөрүп башка өлкөгө оор түйшүктөрдү тартып, бирок ошол сыноодон өтүп бүгүнкү күндө Кыргызстандын өнүгүшүнө салым кошуп аткан мыкты мекендештерибиз бар. Ошолордун иш тажрыйбасын, ошолордун мүмкүнчүлүктөрүн өзүнүн мекенинде бөлүштүрүү мүмкүнчүлүгү, алардын тажрыйбасын алуу. Мына ушул эле жерде биз буга чейин дагы бир топ иш чара өткөрдүк. Атайын китепти чыгардык, мекендештер Кыргызстандын өнүгүшүнө салым деп. Мына ошол жерде 2 мырза жөнүндө да ошол жерде 14 каарман жөнүндө айтылган. Анын бири ушул биздин мырзалар ушу Тосор орто мектебине 3 миллион сомдун тегерегинде жардам берип, толугу менен мектеп эмеректерин алмаштырып, жана мектеп терезелерин бекемдөөгө жардам берген. Мындай тажрыйбалар абдан көп, айтылбаган, өтө жөнөкөй. Расмий түрдө 2 миллиардтан ашык ар кандай акча которуулары Кыргызстандын өнүгүшүнө жардам берип, ар бир ошо мекендештердин туугандарына жардам катары келип атса, андан чоң инвестициялык мүмкүнчүлүктөр бар. Бала бакчаларды салып берип жаткандары бар. Ар кандай өнүгүү тажрыйбаларын. Биздин максат ошол эл аралык тажрыйбаны Кыргызстанга пайдалануу, Кыргызстанды өнүктүрүүдө мүмкүнчүлүктөрүн ошол мекендештердин жана диаспоралардын мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу. Ошол эле жерден көп биздин мекендештерибиз бар, башка өлкөлөрдө фабрика ачып атат, ишкана ачып атат, кызмат орундары менен камсыз кылып атат. Эгерде Кыргызстандын мамлекеттик бийлиги жергиликтүү шарттарды, мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берсе, ошол биздин миграцияны кармоого, бекемдөөгө, дагы жумуш күчүн, жумуш ордун камсыз кылууга балким биздин мекендештер ушул жерде ишкана ачабы же мүмкүнчүлүктөрү мына ошону жеке гана акча каражаттарын салбастан акыл каражаттары менен кеңеш берүү, себеби эл аралык тажрыйба өтө кеңири өнүккөн, мына ошонун тажрыйбасын пайдалануунун ортосунда баарлаш аянтча өтөт. Рахмат, биздин программабызга катышып аткан угармандарыбыз бар. Сиз эфирдесиз, сурооңузду бериңиз. Алло. Угат атабыз. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Атым Жылдызбек, саламатсызбы да? Мен мындай демекчимин да, мына бывший мурдага мен мигрант болгом да, Санкт-Петербург кыргыз диаспорасынын орун басары болуп иштегенмин. Айтайын дегеним мындай. Кыргызстанда жумушсуздук каптап, фабрика завод иштемейинче бизде миграцияда цивилизованный өкмөттөр, мамлекеттерде миграция боло берет. Андан коркпош керек. Эң башкысы ошол жакта иштеп аткан дүйнөнүн кайсы бурчунда болбосун биздин мекендештерибизге аларга колдон келсе мамлекет анан жардам берип, ошонун укугу боюнча, башка жактары боюнча дагы. Анан алардын иштеп аткан, колуна туруп калган, бутуна турган инсандарыбыз урматтуулар. Тунаста ошолорду биз колдон келсе мамлекетибизге тартып келип, инвестор катары колдонсок, булар туура. Мына көпчүлүгү туура айтат, бир коногубуз туура айтат. Мына Казакстанда президенти өзү сырт жака окутуп өзүнүн жакшы таланттарды алып келип, өзүнүн ошолордун окуткан билимин Казакстанга колдонуп атат. Бизде андай жок. Окуп келип эле жумушчу жок болуп, коррупцион күчөкмөнү байланыштуу биздин жаштарыбыз ошол жакка калып атат. Бул өкүнүчтүү нерсе. Сурооңуз барбы? Ошол айтайын деп калам. Рахмат, пикириңизге кийинки угарманды угуп алам да, сиз сурооңузду бериңиз. Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен. Мен Гүлбара. Сиздердин сөзүңүздү угуп отуруп ыраазы болдум. Бардыгыңыздардын ишиңиздерге ийгилик каалайм. Менин суроом.
бизде эң жакшы бүткөн 7 область боюнча жалаң 5ке 4кө окуган окуучуларды аутсага бекер окутуп жылда 70тен студентти кабыл алышат дагы, ошолордун баардыгын Америкага алып кетип атат. Түрк университеттери Турцияга алып кетип атат. А биздин университеттер ушул маселеге таптакыр көңүл бурбайт. Жалаң бизде келечекте кура турган акыл эстүү жаштарыбыздын баардыгы сыртка чыгып кетип атат да, алар сырттан кайра келбей атат. Ушул чоң проблема. Сиздерден суранарым ушул форумда ушуну кантип чечүү керек экен деген койсоңуздар. Андан кийин бизде тендер деген нерсе бар, ошол Кыргызстандын гендерин кесип атат. Анткени тендерде биздин мамлекетибизден өзүбүздөн чыккан жакшынакай уул кыздардын проектлери, долбоорлору өтпөй калып эле жалаң эле түрктөр менен кытайлардыкы өтөт. Биздин жаштарыбыз мигрант болуп башка мамлекетке кетип атат. Өздөрүнүн ордун Кытай менен түрк жарандары Бишкекке келип отурукташып, Кыргызстанга алардын күбөрүнө менен жетпейт. Пикириңизге рахмат. Сурооңузду кылсак, анда биз уктуруубузду улантабыз. Албетте сиздерге өздөрүнүн пикирлерин айтышат, бирок биз азыр өлкө аймагынан алынуучу жаңылыктар саатына келип калыптырбыз. Адегенде жаңылыктарды угалы, андай улантабыз. Коом жана турмуш. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков Түркиядагы Ататүрк аэропортундагы кайгылуу окуяга байланыштуу өкмөт башчы Бинали Йылдырымга көңүл айтты. Бейгүнөө адамдардын өмүрүн алган теракт тууралуу маалыматты кайгыруу менен кабыл алдык. Терроризм менен экстремизмге каршы дүйнөлүк коомчулуктун аракеттерин колдоого алабыз деп айтылат телеграммада. Жээнбеков теракттан каза болгондордун жакындарына көңүл айтып, жабыркагандардын тез арада айыгып кетишин каалай турганын белгиледи. Эскерте кетсек, шаршембиге караган түнү аталган аба майданда 3 ирет жарылуу болгон. Анын кесепетинен 42 адам каза болуп, 239 киши жаракат алган. Кыргызстанда жыл башынан бери көбүнчө соода жайларында жана жаңы курулган имараттарда өрт чыккан. Бул тууралуу мамлекеттик өрткө каршы кызмат агенттигинин өрттү алдын алуу башкармалыгынын башчысынын орун басары Нурлан Ташманбетов билдирди. Ал акыркы 5 айда республика боюнча 1199 өрт чыкканын, андан 38 адам каза тапканын белгиледи. Анын айтымында өрттөн тарткан чыгым 381 миллион сомду түзгөн. Майрамдык айт намаз 5-июль күнү саат 7:30 8-ден 10 мүнөт өткөнгө чейин Фрунзе көчөсүндөгү Жеңиш паркында өтөт. Бул тууралуу Бишкек мэриясынын басма сөз кызматы билдирди. Эски аянттагы жолдордо жүрүп жаткан оңдоо иштерине байланыштуу айт намазы Фрунзе Абдрахманов көчөсүнүн кесилишинен башталып, Ибраимов көчөсүнө чейин болот. 1-май району боюнча тазалык жана жашылдандыруу шаардык кызматтары иш-чара үчүн даярдык көрмөкчү. Саясат. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн 30-июнда Кыргыз өкмөтүнүн жаңы мүчөлөрүнүн ант берүү азимине катышты. Буга чейин талапкерлер депутаттар тарабынан колдоо таап, президент тийиштүү жарлыкка кол койгон эле. Ага ылайык чек ара иштери боюнча вице-премьерликке Жеңиш Разаков, айыл чарба, азык-түлүк, өнөр жайын өнүктүрүү жана мелиорация министрлигине Турдун Назир Бекбоев, транспорт жана жол министрлигине Замирбек Айдаров дайындалды. Ошондой эле өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу комитетинин жетекчилигине Дүйшөнбек Зилалиев, мамлекеттик маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин жетекчилигине Бакыт Шаршембиев келди. Саламаттыкты сактоо. Бишкек-Ош жолундагы Түаш-Уашуусунда Кыргыз-Швейцар илимий изилдөө борбору ачылды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, аталган борбор тоо медицинасы жаатындагы фундаменталдык жана клиникалык иликтөөлөрдү жүргүзүүгө багытталган. Дарылануунун бир курсу 21 күндү түзөт. Борбор баардык тийиштүү жабдуу жана шарт менен камсыздалган. Мекеменин ачылыш салтанатына кыргызстандык жана швейцариялык окумуштуулар, медицина жаатындагы адистер катышты. Маданият. Алык Осмонов атындагы улуттук китепканада Кыргыз Республикасынын баатыры, эл жазуучусу Бексултан Жакиевдин 80 жылдыгына арналган Кемеңгер инсан, заман залкары иллюстративдик китеп көргөзмөсүнүн бет ачары өтөт. Эртең 1-июлга белгиленген көргөзмө 4 бөлүмдөн туруп, анда жазуучунун өмүрү жана чыгармачылык жолун чагылдырган маалыматтар, сүрөттөрү, гезит журналда басылып чыккан маектери, макалалары жана чыгармалар коюлат. Аба ырайы. Синоптиктердин билдиришинче, эртең 1-июлда өлкө аймагында түнкүсүн жаан-чачын болбойт. Күндүз ысык көл, Нарын облустарынын айрым жеринде гана жаан, кээ бир тоолуу райондордо өткүн өтүп күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 16-21, күндүз 34 градуска чейин ысык болот. Таласта түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33 градуска чейин көтөрүлөт. Баткенде абанын температурасы түнкүсүн 13-18, күндүз 34 градуска чейин жогору болот. Ош Жалал Абадта түнкүсүн 17-22, күндүз 31-36 градуска чейин ысыйт. Ысык көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 21-26 градуска чейин жылуу болот. Нарында түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30 градуска чейин көтөрүлөт. Бишкекте эртең 1-июль күнү ала булут каптап турат, жаан-чачын ыктымалдыгы аз. Абанын температурасы түнкүсүн 19-21, күндүз 34 градуска чейин ысык болот.
Бүгүнкү темасынан уктуруубузду улантабыз, урматтуу радио угуучулар. Бүгүн биз Ош шаарында өтүүчү мекендештер форуму туурасында сөз кылып жатабыз. Бүгүнкү биздин программабыздын меймандары Роза Отунбаева демилгеси эл аралык коомдук фондунун аткаруучу директору Доктуркүл Кендирбаева, ошондой эле Кыргызстан Достук жана Маданият коомдук фондунун башчысы Айбек Сарыгулов, жана Кытайдагы диаспоранын башчысы Тыныбек Жукешев келишкен. Сурооңуздарды 39 21 90 65 66 04 телефондору аркылуу программага катышсаңыздар болот. Жана буга чейин эки угарманыбыз өздөрүнүн пикирлерин айтышты. Кандай дейсиздер? Мисалы үчүн ошол эле Жылдызбек аттуу угарманыбыздын пикирин эмне деген комментарий? Бул жерде абдан маанилүү суроолор берилди. Биринчиден биздин эл аралык жогорку окуу жайлардан татыктуу билим алган балдарыбыз Кыргызстанга токтобой эле түздөн түз башка өлкөлөргө барып иштеп кетип атат деп. Бул анан экинчиден ишканалардын жоктугу деп. Буну өнүгүү жолундагы ар бир өлкө негизинен басат жана басып өткөн миграция мыйзам ченемдүү нерсе. Биз бүгүнкү күндө ошол чет окуп, Кыргызстандан окуп билим алып чет өлкөдө иштеп аткан мүмкүнчүлүгү бар жаштарды кайрадан өз элине кызмат кылууга салым кошуусун чакырып жатабыз. Биз өмүр бою эле ушул Кыргызстан көчө шыпырып же болбосо эң төмөнкү катмарда кызмат кылып калат деген пикирди жоюунун үстүндө иштөө менен мына бүгүнкү күндө эң жогорку ийгиликтерге жетишип, чет өлкөдө мели ишкана жаатында иштейби, чечим кабыл алуу жаатында иштейби, маданиятта, илимде бүгүнкү күндө ишенимдүү иштеп жаткан мекендештерибиздин иш тажрыйбасы менен бөлүшүү жана алардын мүмкүнчүлүктөрүн Кыргызстандын өнүгүшүнө пайдаланууга чакырып жатабыз. Мындай иш тажрыйба көп өлкөлөрдө, анын ичинде мына күтүлүп жаткан биздин бул форумдун дагы меймандары болуп чет элдик эксперттер болушу мүмкүн. Ошол форумдун алкагында бир группа Молдовага барып келди. Молдовадагы ошол мекендештердин мүмкүнчүлүгүн пайдалануу иш тажрыйбасы менен кеңири таанышты. Биз аларды күтүп жатабыз. Кайрадан бизге тажрыйба бөлүштүрүү максатында. Эмне үчүн Кыргызстанга башка өлкөлөрдүн жарандары келип, мына өздөрү эле айтты, ушундай тендерлерге катышып, мына бир топ ишканаларды ачып иштеп мүмкүнчүлүгү бар деп сүйүнүп кубанып иштеп атат. Ошол эле учурда биздин мындай бакубат даражага жетишкен кыргыз биздин мекендештерибиз, диаспоралар эмнегедир Кыргызстанга ишенбечүлүк менен карап жаткан көз карашын биз жоюу, жаңы баалуулуктарды калыптандыруу, же болбосо кечке эле ушунчалык баягы байлык топтоо эмес, ошол Кыргызстандын кандайдыр бир өнүгүшүндө граждандык катуулдук мекенин катары кайрымдуу, боор тартуу сезимдерин ойготууга чакырып жатабыз. Абдан жакшы. Албетте сыртта жүргөн адам көп нерсеге көз ачылып түшүнөт. Анын үстүнө Айбек мырза, Тыныбек мырза айткандай, ал патриоттук сезим да бир өзгөчө болот. Мекенге болгон чыныгы сүйүү ошондо келсе керек. Анан эми сиздер өзүңүздөрдүн тажрыйбаңыздарды топтоп, ошол сыртта жүрүп эмгектенген канчалык кыйын экенин, бир тыйындан чогултулган ошол каражаттар менен азыр эми өзүңүздөрдүн бутуңуздарга турганда, ошол нерселердин баарын Кыргызстанга арнайлы, Кыргызстанга салым кошолу керек болсо, ошол жаңдан бутуна тура албай аткандар үчүн мындай бир кеңеш берели деген жакшы бир мындай максатыңыздар бар экен. Анан мен Тыныбек мырзанын да пикирин билгим келип атат. Мына сиз айтып кеттиңиз, Манас глобал фирмасы деп. Өзүңүз негизи мекендештер форумуна катышасыз буюрса, анан кандай сунуштар менен чыккан атасыз? Эми биз биринчи, экинчи, үчүнчүсүнө мына быйылкы болгондук да, Кудай буйрсачы. Бул үчүнчүсү. Эми ушул мекендештердин ушул 3-чү форумунда ошолордун болорунун алдында Кудай буйрса мына биз дагы биз түшүнүп атабыз, ушу чет жакта иштеп келсең дагы, бирок ошонун артында коомго пайда келтирүү да. Коомго кандай пайда келтиресиң? Ошондо кандайдыр бир жанагындай интеллектуалдык байлык болобу, же болбосо өзүңдүн акча каражатың болобу, өзүңдүн же болбосо инвестицияң болобу, ошол тарабынан коомго пайда келтирип, анын үстүндө мамлекеттик деңгээлде иштесе да. Анан эми биз ошонун алдында мына Айбек Жамангулович болуп, мына биргеликте 22-23 июлда Кудай буйрса Өрүк фестивалын өткөрсөк, Өрүк фест деген атта да
Анан биз дагы ошол бул дагы мекендештердин алдындагы бир баягы кызмат кылуунун жаңы жолу. жаңы жолу. Кыргыз продукциясынын дүйнөлүк рынокко, башка өлкөлөрдүн рынокко чыгарууда бир түртүү брендирование мына күн тартибинде форум мекендештерде дагы бар. Таанытуу Кыргызстанда эмне өсөт, эмне мүмкүнчүлүк бар Анткени бул агайлар форумдан үстүнө ошол форумдун алкагында көргөзмөлөр дагы болот да. Мисалы үчүн жергиликтүү калк өзүнүн жанагы кандай азык түлүктөрү, кандай эмнелер менен алектенип атканын көрсөтө алабы? Абдан кеңири тематикалык көргөзмөлөр болот. Бул жерде Кыргыздын кийиминен баштап чыккан жанагы эреке кургатылган жер жемиштери, жасалган буюмдары, интеллектуалдык жана сүрөт көргөзмөлөрү, тематикалык абдан бай көргөзмөлөр болот да. Биз дагы ошол Айбек мырза экөөбүз ошол форумду утурлай, ошол Астанан биз ошол Өрүк фест менен чыксак деген оюбуз менен келатабыз. Жакшы. Өзү дагы айтып кетти, Айбек дагы да. Анан бирок барыңыздар да ошо 22-23 июлда өтүүчү Өрүк фестке Тосор айылына Ысык көлдүн так ортосуна да ошол жерге конокко чакырып кетебиз. Келип ал жерден өзүңүздөр дагы көрүп кетсеңиздер жакшы болот. Рахмат. Буга чейинки форумдар өткөндөн кийин сөзсүз ошол жерде айтылган сунуштар бул өкмөткө мындай берилчү да. Бул жолкусунда барбы сиздерде ошондой максат? Мисалы үчүн ошол жерде айтылган нерселерден жыйынтык чыгарып, анан ошо Кыргыз өкмөтүнө мына бизде моундай ойлор бар деген бир сунуштай турган максатыңыздар барбы? Мен мындай айткан себеби ушул өкмөт тарабынан дагы бул форумга мындай сөзсүз түрдө алардан кандай мамиле болот? Өкмөт тарабынан сөзсүз түрдө катышат. Мына бардыгы менен жумушчу кездешүүлөрдүн болуп жаткандыгын белгилеп кетишибиз керек. Айтылган сөз айтылган жерде калбаш керек. Премьер-министрдин өзүнүн катышуусу күтүлүп жатат. Мисалы үчүн күчтүү аймактар, күчтүү өлкөдө ошол сиз айттыңыз, жана сыртта окуп билим тарбия алып келген бизден азыркы каржы экономика министринин орун басары Сазбаков Алмаз, мына ошол дагы депутаттар катышып атат, жогорку кеңештен биздин белгилүү жаш бизнесмендер катышып атат. Ошондой эле Кыргызстандагы биздин экономикалык мүмкүнчүлүктү, бизнес инвестицияны жана мамлекеттин ортосундагы алаканы кандай өнүктүрүү боюнча бул жерде белгилүү биздин бизнесмендер катышат. Асрандиев Эркин Шамшудинович, Токтогазиев Тилек, ал эми франчайзинг технологиясы боюнча дагы эл аралык тажрыйбаларды күтүп жатабыз. Арзыбек Кожошевичтин катышуусу күтүлүп атат, министр экономика. Кыргыз улуттук банкынын башчысынын катышуусу, ошондой эле региондун атайын мамлекеттик Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн өкүлчүлүгү катышат. Тышкы иштер министри өзү катышат. Себеби буларда атайын белгиленген темалар дагы ошол абдан жыш, жигердүү жана натыйжалуу пленардык тематикалык талкуулар коюлган. Сөзсүз түрдө ушул мамлекеттик кызмат жетекчилеринин катышуусунда күтүлүүдө. Сиз сурап атпайсызбы, буга чейин форумдар өттү, форумдардын жыйынтыктарын өкмөткө берип атасыздар, анан ошондой бир жыйынтык чыгып атабы депчи. Эми жыйынтыкты көзгө көрүнөрлүк бир жыйынтык көп көрө албай атабыз. Анткени форум 2 жылда бир өтүп атат, бирок мындай өкүнүчтүү нерсе бизде өкмөт 1 жылда бир алмашып кетип атат да. Анан ошондуктан бул эгер Ош чергесинде өтсө, ошол жерде Ош чергесинде жергиликтүү өзүн өзү башкаруу менен дагы ошол жака жергиликтүү өзүн өзү башкарууга ошо мекендештер өздөрүнүн ой пикирлерин айтса, дагы көбүрөөк бир эме болот беле, мындай результат болот беле деген да мындай мүдөө бар да. Алар да өзүнө пайдалуу нерселерди алат да. Азыркы маалда жергиликтүү өзүн өзү башкаруу мамлекеттик органдары көбүрөөк туруктуулук көргөзүп атат биздин өкмөткө караганда. Анткени өкмөткө биз айтып атабыз, өзүңүз айттыңыз, эми 2 жылда бир форум өткөндө, өкмөт 1 жылда бир алмашып кеткенде, былтыркы сунуш берген министрин быйыл жок болуп калып атат да. Рахмат, бизде байланыштуу угарманыбыз бар. Биз сизди угалы, сурооңуздарды бериңиз. Сурооңуз болсо. Сиз байланыштасыз, сурооңузду бериңиз. Саламатсыздар. Саламатсызбы? Бул Бишкектен. Бул Айбекке кантип сүйлөшүп телефонун алып неме кылганга болобу? Бир вопростор бар эле да. Сиз телефонуңузду калтырып коюңуз редакциянын биздин режиссерубузга, андан кийин балким өзү чалар. Кыргыз экономикасынын приоритеттүү багытынын бири бул албетте туризм сектору да.
Ушул мекендештерден бир кандайдыр бир салым бар, мисалы үчүн ушу туризм секторуна бир багыт бере ала турган, сунуш бере ала турган, же кандайдыр бир долбоор менен чыга турган бар ушундай сиздерде? Доктор Гүлайым барбы? Мен бир нерсе айта кетет элем. Биз могу 2 жыл мурун Стамбулдагы консулдук имаратты жаңыртып бердик да. Ошонун ичине боз үйдөн бир эме коюп бердик, мындай фрагмент коюп бердик. Боз үй фрагментин мындай кылып, анан мындай сүрөттөрдү коюп, анан ошол жерде мисалы үчүн негизи чет өлкөдөгү мекендештер ар бир өлкөнүн ошо туристтик потенциалын, маданий потенциалын таанытуунун бирден бир күчү катары колдонулат экен да. Мисалы үчүн Туркиядан эмесинде көрүп атабыз, Турциянын чет өлкөлөрдө культура министрликтери бар, маданият элчилери бар. Маданият элчиси деп статус берилет. Ошо чет өлкөдө жашап аткан бир мекендешке маданият элчиси деп статус берилет. Ошол өз элинин маданиятын таанытып турат да. Ошондой нерсени биз мисалы үчүн сиз жана айтып кетпедиңизби, тиги азыркы министр айым мурун вице-премьер болуп турган убагында ошол нерсени айтып чыкканбыз. Бирок өкмөт алмашып кетип, ал киши министр болуп кетти, вице-премьер башка болуп калды. Бирок документ жасалбай калды да, жолдор көрсөтүлбөй калды. Ошол айтылган нерселерди мындай эметилбей калат. Анан кээ бир мисалы үчүн чынында эле мисалы үчүн ошол өлкөдө биздин өлкөнү таанып, аябай мындай жакшы көргөн ошо чет өлкөлүк жарандар бар. Ошол өлкөдө жашап туруп Кыргызстанга келип кетип, ошолорго дагы мындай бир белгилүү бир мындай сый-урмат көргөзүлүп турса, анан ошо жанакы чет өлкөгө туризм элчиси, маданият элчиси боло тургандарды шайлап, ошолорго мындай бир материалдар камсыз кылып турса, бул аябай биздин өлкөнү туризм таанытууга аябай чоң эме болот эле. Мына акыркы убакта өзүңөр көрүп атасыңар, мына Facebook'та мисалы үчүн Кыргызстан мүмкүн болушунча чет өлкөдө жашаган жарандар таанытканга аракет кылып атат. Кыргызстан жөнүндө роликтер чыгып атат. Ошол роликтерди чет өлкөдө ошолор таратып, Америкага чейин, Америкада жанакы Вашингтон Нью-Йорк Таймста чыгып атат, Guardian'да чыгып атат. Бунун баары ошол чет өлкөдөгү жарандарыбыз ошол Facebook'та аркылуу таратып аткан үчүн, Instagram аркылуу таратып аткан үчүн болуп атат да. Бул потенциалды биз жакшылап колдонушубуз керек. Биз келе турган мына азыр бизге 130 биздин мекендештер келебиз деп өзүнүн тастыктоосун берип жатат. Биз алардан ушу Кыргызстанды өнүктүрүүгө багытталган конкреттүү сунуштарды күтөбүз да. Тилекке каршы мына ушу Кыргызстанды таанытууда чет өлкөдөн келген таптакыр Кыргызстанда жашабаган же Кыргызстандын атуулуу болбогон эле мындай башка өлкөнүн граждандары сонун видеолорду түзүп таратып атат. Мына ошондой мүмкүнчүлүктөрдүкү биздикине эмнеге таратса болбойт деп, эмнеге чакырса болбойт деп. Биз жагында миллиардтан ашык Кытай турат, биз жаныбызда миллиардтан ашык Индия турат. Россия эмне деген мүмкүнчүлүктөрү бар, ошолорго ошолордун Кыргызстанды таанытууда бизнесин сунуштоо боюнча да ошол жерде форумда бизнес туристтик маршруттарын баарын жөнөттүк. Азыр бүтүндөй биздин сайтыбызда, форум мекендештерде, Москва кайрыктары, Москва бирге.ру, бүтүндөй консулдук биздин Кыргызстандын чет элде жашаган диаспоралардын сайтынын баардыгында илдик туристтик маршруттан өдө. Эң өзгөчөлүгү биз ошондой ийгиликтерди күтөбүз. Мисалы үчүн бир тажрыйба, биздин немец, биздин мекендешибиз качандыр бир мезгилде Кыргызстанда жашап, азыр кеткен экен, Германияда турат. Толугу менен Кызыл Туу Ысык көл областына Кызылтай айылында биздин боз үйлөрдү жасатып Германияга алып кетип, ошол жерде биздин маданиятты таанытуу бир эсептен жергиликтүү элде иш менен кызмат орду менен камсыз кылып, ошол учурда Кыргызстандын маданиятын башка Европа элине таанытуу иш аракетин биз ошондой демилгелерди, конкреттүү демилгелерди, стартаптарды күтүп жатабыз бүгүнкү күндө. Кыргызстандан чыккан продукцияларды дүйнөгө таанытуу. Анан дагы бир айтып кетчү нерсе, биз баягы мен деле 12 жылдан бери чет жакта жүрүп мына келип атабыз да кайрачы. Но бирок ошол убакта дагы баягы сөзсүз эле бул тиги интеллектуалдык жыл болсо бир инвестиция алып келип эмес. Мына биз мына Айбек мырза экөөбүз мына келе калган мына bundan 2 жыл мурун Шанхайда, то есть Шенженде отуруп бир эмени чечтик эле. Бир социалдык кызматташуу, жардамдашуу, кайрымдуулук нерсени жасаш үчүн коом ачыш керек экен да. Бул жөн эле коомдук бирикме болуш керек экен. Мына ошонун артында тосор коомдуктук эле мына 1 жыл болду. Бирок 1 жылдын ичинде көп нерселерди жасадык деп ойлосом, айтсам жаңылышпайм. Анткени биз коом менен
бул өйдө жак тарапка берип атабыз да. Анан 12 жылда коом өзгөрүптүр, бирок мамлекеттик система өзгөрбөптүр да. Мен ушуга көзүм жетти. Мына 1 жылдан бери мен коомдук нерселер менен жүрүп атам, бирок ошондо ушу мен байкашымча коом өзгөрдү. Бизде Кыргызстанда аң сезим коом өзгөрдү, бирок мамлекеттик система өзгөрүүгө ошо дейинче гана турат да. Рахмат. Мына сиздер айтып атасыздар, ошол мен туризм секторуна атайын бир басым коюп атам. Себеби чындыгында Айбек мырза туура белгилеп кеттиңиз, социалдык сеттерди жалаң ошол өзүбүздүн биздин Кыргызстанды таанытуу жаатында да ошол сыртта жүргөн мекендештердин ролу болуп атат да. Анан доктор Күлайым айсаңыз, мына сиздер мекендештер форумун ушундай уюштурдуңуздар. Булар сиздердин фонд аркылуу ушул демилге чыкты, ушуну аягына чыгалы деп. Анан айтып атпайсыздарбы, мына буюрса биз муну аябай улантабыз, дагы алдыда келечегин эмнеден көрүп атасыз? Биринчи суроо. Экинчиден, фонддун ролу эмнеде мында? Мисалы силердин кандай жерде? Негизинен бул демилге биздин эл аралык фондко таандык. Ооба. Биринчи көтөрүлүп чыккан. Сөз түрдө муну колдоого алгандар биздин замандаштар ассоциациясы, биздин Кыргыз Республикасынын эмгек жана миграция азыр агенттиги, миграция агенттиги, биздин ошондой эле Кыргыз өкмөтү колдоп жатат. Башкы максатыбыз, биз өмүр бою эле фонд бул ишти көтөрүп кете албайбыз. Качандыр бир мезгилде бул туруктуу мамлекеттик иш-чарага айланышын биз күтүп жатабыз. Ошондуктан көпчүлүк мекендештер мындай суроолорду берет да. Бул эмне үчүн биз мүчөлүк акыны төлөшүбүз керек? Биз бекер эле келбейбизби, бекер эле кетпейбизби деп. Бул туруктуулугу, Кыргызстанды өнүктүрүүгө мындай кай жерде болбосун ушул келип өзүнүн оюн айтууга бул алардын мүмкүнчүлүгү. Эгерде биз бардыгын өзүбүз эле мойнубузга алып төлөп, бардыгын эле уюштуруп берсек, анда мындай форум уюштуруунун деле кереги жок. Анткени алыста туруп деле акылды алып алса болот дүйнөлүк тажрыйбадан. Биздин максат Кыргызстанды өнүктүрүүдө мүмкүнчүлүктөрдүн бардыгын мындай баш коштуруу, талкуулоо, жеке гана акча алып келбестен, мына биз бир тажрыйбаны билебиз. Нарын шаарында бир кичинекей келин, ошол өзү Чехияда жашаган экен көп жылдар бою. Америкада Монтессори педагогикасынын мектебин бүтүп, эми Нарынга келип ошол мектепти ачып атат. Бул да чоң ийгилик, чоң тажрыйба. Ошол эле Ошто жүргөн балдар Италияда иштеп, кайра ушу Кыргызстанда келип пицца жасоо мындай ишканасын ачып өзүнүн бизнесин жүргүзүп жатат. Бизге жаңы технологияларга муктажбыз, жаңы өнүгүүлөргө муктажбыз. Эгерде бүт бардыгы чечилип калса, анда бизге балким бул маселени көтөрмөк эмеспиз. Кайрадан айтабыз. Сыртта жүргөн, кечирип коюңуз, доктор Күлайым, сыртта жүргөн мигранттардын мындай бир жардамы менен өнүгүп кеткен өлкө барбы дүйнө? Сөзсүз түрдө мына карасаңыз, Индияда, Индияда эмне деген күчтүү диаспоралар ошо кайрадан Индиянын өнүгүшүнө чоң салып атат. Израилди карап көрүңүз. Израиль толугу менен ошол дүйнөдөн чогулуп келип, ошол өлкөнүн өнүгүшүнө укмуштуудай салым кошуп атат. Мына акыркы биз СНГ өлкөсүнүн тажрыйбасын карап көрдүк, бар бекен ушундай деп. Молдованы таанып атабыз. Молдовада мисалы үчүн эгерде сырттан келген, башка өлкөдө жашап келген биздин диаспоранын же мекендештер болсо, бир 50% салым кошсо, ал эми жергиликтүү мамлекеттик администрация же жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, мамлекеттик өкүлдөр 50% кошуп жардам берип, же болбосо кандайдыр бир нормативдик преференцияларды берип жатат да. Башкача айтканда, Кыргызстанга болгон сүйүү, арзуу жана Кыргызстандын өнүгүшүнө чет элде жашап жаткан мекендештерибиздин ушунчалык жогору эңсөөсү. Биз ушулардын жайгашуу картасын иликтегенде дагы биринчи ирет айтып атат, биз келет элек, эгерде билим берүү системасы оңолсо, медициналык система оңолсо, экономикалык таза чөйрө түзүүгө бир мүмкүнчүлүк болсо, сен каяка бизнес салат элең десе, точечный ар бир региондорду көрсөтүп келип жатат. Биздин кайрадан биздин максат мамлекетте ар дайым жылышуу боло берет, бирок ошо мамлекетти өнүгүүгө, мамлекеттик башкарууну жана экономикалык туруктуулугуну өнүктүрүүгө эл аралык деңгээлде иштеп жүргөн биздин алдыңкы акылдарды тартуу биздин максат. Абдан жакшы, Айбек мырза. Мына дүйнөлүк экономикалык кризис деп айтабыз, экономикадагы олку солкулар, албетте ушул сыртта жүргөн биздин мекендештерге өз таасирин тийгиздиби? Ушул кандай акыркы жылдарда?
эми былтыркы жылга эмес, быйылкы жылдын прогнозунда кандай болуп атат биздин? Эми былтыркы жыл катуу болду да, анан былтыркы жылдын аягы менен былтыркы кыш, быйылкы жаз мындай экономика таасирин аябай эле тийгизди. Мисалы үчүн Россияда жашап аткан мигранттарыбыз аябай көп мындай таасир тийди да. Аякта мындай жумуш акылар азайды, инфляция болгон үчүн мурун рубль менен алып азыр деле рубль менен алган үчүн доллар которуп келгенде мындай сом которуп келгенде мындай инфляция болуп калды. Ошол жагынан баягы кризис аябай эле таасирин тийгизди. Эми тышта жүргөн мигранттарга таасирин тийгизип атат. Алар мүмкүн болушунча өзүнүн мисалы үчүн Кыргызстанга болгон салымын уже мурункудай аштойго жибергиси келбей атат. Мындай керек болсо жиберейин, жок болбосо мен ошол өлкөдө ошо аң сезим көз карашы өзгөрүп атат. Бул дагы бизге мындай эмесин залакасын тийгизет мамлекетке. Анткени ошол эле мисалы Россиядагы жарандарыбыз мурун Кыргызстандагы бир туугандарына же тигиндей эмелерине мал алып берейин же болбосо квартира алайын деп атса, азыр болсо алар ошол жакта бизнес ачайын деген кетип атат. Бул эмне деген сөз? Ал мигрант болсо азыр анын өлкөгө болгон салымын ошол өлкөнүн пайдасына биз 20 жыл окутуп, чокутуп, мектепти бүтүртүп, андан кийин ошол өлкөгө жибербейдик. Ошол өлкөнүн даяр адам болуп, кадыр болуп ошол өлкөдө жашап калып атат. Жанакы мээ көчү деп жанакы бир эжеде айтып кетти эле, мээ көчүн токтотушубуз керек депчи. Рахмат. Албетте биздин программа аягына чыгып баратат. Мына аз эле убактыбыз калды да. Андан кийин ошол сиздер албетте илимдүү, билимдүү, ошо билим алганыңыздар менен өзүңүздөрдүн билимиңиз менен айталы ишкердүүлүгүңүздөрдү улантып кеттиңиздер чет жерде. Бирок ошол билими жок эле мен ушу эч сыртка чыксам эле башка өлкөдө байып кетет экенмин, анан башка өлкөдөн жакшы бир оокатымды жүргүзүп кетет экенмин деген да биздин жаштар бар да азыр. Үй бүлөмдү багайын, бул жерде жумуш таба албай атат деген. Ошон үчүн албетте мекендештер форуму дагы ошол өтсө, ошол жерде дагы чоң бир сүйлөшүүлөр болсо, андан кийин ошондой сиздердин тажрыйбаңыздарды укса, оң жана терс жактарын билсе, бул миграция маселесинде ошол сыртка чыгуудагы кандайдыр терс жактарын, ошол эле оң жактарын айтыңызчы. Мына бизди угуп аткан угармандар, жаштар болсо, мына машина айдап бараткандар болсо, негизи сырт жакта барбай эле өзүбүздүн мекенибизде мындай билимибизди пайдаланууга болобу, мисалы үчүн, же болбосо келгиле деген бир дагы чакырык барбы? Мен мындай айтып атканда, чет өлкөдө кризис бар, Россияда кризис бар, Казакстанда кризис бар, Турцияда кризис бар, Кыргызстанда кризис жок. Бирок болбой эле бизде ошо приоритет чет өлкөдө иштеш приоритет болуп калган. Мен айтат элем да, сутуп койгон сорпо жок чет өлкөдө. Аякка деле даяр болуп барыш керек, тил үйрөнүш керек, ошол жака барган закондорду үйрөнүш керек, ошонун баарын билип алып туруп барыш керек. Мурунку убактагыдай убакыт жок. Биз мисалы үчүн ошо 25 жыл мурун барып калдык. Ошол убакта агым ошондой эле. Азыркы маалда өлкөлөрдүн закондор күчүнө кирип, миграция боюнча закондор күчтөрүнө кирип, барган сайын ошо мигранттардын иштешине тоскоолдуктар көбөйүп баратат. Закондор өзгөрүп баратат. Ошол өлкөлөрдө дагы, мисалы Турцияда дагы, Россияда дагы канчалык өзгөрүүлөр болуп атат. Ошон үчүн ойлойт элем да, чет өлкөгө чыгып иштеп келүү деген акыркы бир эме болуш керек да, чечим болуш керек да. Өз ата сөзү бар го, мисалы бөтөн элде султан болгучу өз элиңде ултан бол деп. Бул эң туура. Мен чет өлкөдө бутка турдум. Мына көбүн эсе сурашпайт да кантип бутка турдуң депчи, көбүн эсе бутка туруп кетипсиң деп. Төбөң көрүп калгандан кийин сени көрүп калышат. Кантип кыйноо менен, кандай кыйналуу менен ошол жакка жеткениңди мындай суралбайт. Бирок айтат элем да, ошол чет өлкөдө мен бутка турдум, бирок мен кайтып келгенге аракет кылып атам. Мен үчүн анткени ошол жерде султан болсоң да өз элиңдегидей боло албайсың да. Барасыңар, убактылуу гана экономикалык өзүңдүн көз карандысыңды жетишесиң, бирок баары ал жерге батын албайсың. Чет өлкө деген чет өлкө, баары бир батын албайсың. Ал өлкөнүн өзүнүн жарандары бар. Ал өлкөгө батышың үчүн сенин небере чөбөрөң менен барып ошол жакка кете тургандай болушуң керек да. Ал өлкөнүн мыйзамы бар. Ал өлкөнүн мыйзамы бар, калыптанып калган калкы бар. Рахмат. Анда мына ушул сиздерге окшогон сыртта жүргөн биздин мекендештерибиздин башын кошкон, буюрса ушул форум өзүнүн ишин ийгиликтүү баштасын. 1,5 күн уланат экен. Биз ага ийгилик каалайлы. Урматтуу радио окуучулар, сиздер уккан бул күндүн темасы болду. Биз бүгүн күндүн темасында мына ушул дүйнөдө жашап жаткан, окуп, иштеп жүргөн мекендештердин жолугушуусун уюштурган, Кыргызстандын өсүүнү үчүн өздөрүнүн билимдерин, өздөрүнүн ушу тажрыйбасы менен бөлүшүүгө мындай бир максат кылган сүйлөшүү аянтчасы же форумдун өтүшү туурасында сөз кылдык. Албетте форумдун ишине баарыбыз ийгилик каалайлы. Бүгүн биздин студиябызда Руза Утунбаева демилгеси эл аралык коомдук фондунун
аткаруучу директору Кендирбаева доктор Шаршеевна, Кыргызстан достук жана маданият коомдук фондунун башчысы Түркиядан келген Саргулов Айбек Жамангулович, ошондой эле Манас глобал фирмасынын башчысы Тыныбек Жукешевтер болду. Бүгүнкү берүүнү мен Таалайгүл Сыдыкбекова алып бардым. Саламатта болуңуздар. Сиздерге чоң рахмат. Саламатта болуңуздар. Биринчи радио. Кыргызстандын ыкчам, тез жана так маалыматтарын тарата турган башкы радио.